Nime? Ha? Kim kalk etti? Kalk etti. Bayağı o. Vay Tacik Bey Kırgız atış odatı. Başlayıp küçüp gitti. Kırgızstan'ın organlarını yönetinizde tez. Granatalar mı atış odatıcı? Ya başka yol yok. Слишком katlık atış odat. Granata men atata Tacikler. Kırgızda bile bir 20-30 salat duratan edi. Öldürücü ne işte sen? Beş öttünüzler be. Sıra bir tane daha atalım. Kel üstünden ötet koy. O kol üstünden kalk ettiler beçeren. Bile beçere. Az aldı dediler. Sekin orası. Ya bizlikler sırasında kuratular döndü. Bizlikler koydu. Bizlikler polne kelin de aldı. Dikem topka bırak. Yeminle yolda atış otağı. Yolda trassadan şey etti. Yol talaşma otağı özü yol talaşma. Camına bayağı kuşayten bu. Ya bu bilek kuzu çeşmeler. Bütçe bütüce. Cüktüğün beri kıntılar. Az kökseye korsandan öterler. Turaslar. Kökseye öyle bitti de bir avuç ondan yok başlandı. Ha ana nimenin üçgündeyim cevap. Gürcan'da gönlün ayaklarımızdan başına attı çıktı. Çık taşlandı. Atış katlık bolodat, Tuğandar atış katlık bolodat, Kırgız'ın organları armiyasının polunu yönetinizde Tacikistan berdi polunu jakın bildirdiçi. Kırgız beçara soldatlar az edi aljerdiçi. Uşul prezidentler tezirek şeç berse uşul jerde karapayım halk kıynalbayt ele. Beçaralar kança üylörgө atı granata men atı men yakşak. Mana Kırgızstan mınalar, polnu Kırgızstan jelleri mına. Buyagı Tacikistan mına. Mana yakşakta polnu atış otadı hazır. Kırgızstan'a polnu granata taşıdı. Башталды азыр көрүүчүлөр, бир-эки көрүүчү киришсин. Баткендеги ошол чек ара чырын ачык айтып, ал жактагы абалды сиздер бергениңиздер үчүн бул жакка жана айтып атпайсызбы Сапар Али деген телевиденияларга барып, информацияларды, жаңылыктарды берген үчүн ошондой ИИМ бул жакка суракка чакырып калды, Абал ошондой болууда. Ошону айта кетсеңиз, кандай болуп, эмнеге суракка чакырып жатышат булар? Же кысым болуп атабы? Ошолорду айтып бериңиз. Biz Баткен обласынын Элик районунан келгенбиз. Кулунай өкмөтүнүн депутатымын мен, Орозалиев Шайырбек. Biz ошол 14 сентябрь күнү суббота иш күнү эмес болгонуга байланыштуу тажик тарап Кулунай өкмөтүгө караштуу Максат айылында стройка баштаган болчу. Ошондой эле Элик Баткен районунун Актатыр айыл өкмөтү 4 көчө деп коет. Ошол жерге эки жерге одновременно стройка кылып аткандыгына биз ошону чоңдорго жеткирейли деп иш күнү болбогонуга байланыштуу дем алыш күнү болгондугуна эч жака биз телефон аркылуу кайрылып эч кимге байланыша албагандыктан биз телеканалдарга кайрылдык эле бүт чоңдорго жетсин деп. Biz эч кандай тажиктин 1 метр жеринде басып алган эмеспиз. Биз басып ала турган оюбуз деле жок. Эч кандай биз жаман ойдо жок. Биз только өзүбүздүн кыргыздын жерини сактап калайлы деп, кыргыздын өзүбүздүн жерибизди биз өзүбүз алдырып коюп атабыз да тажик тарапка. Ошону биз билдирейли, тез аранын ичинде чоңдорго жеткирейли деген ниетте биз эч кандай бизге эч ким барып ушундай телевизордон телевиденияден чыккыла деп эч ким буйрук кылган эмес. Биз
как айылдык кеңештин депутаты катары өзүбүздүн маалыматты так жеткиргенге чоңдорго ошону берейли деп биз Facebook, телеканал аркылуу биз кабарларды берсек, бизди ошол күндөн баштап эле ички иштер министрлигинин кызматкерлери чакырып сурак кылып атат. Азыр мына бүгүн ушул канчасы бүгүн 16-сыбы? 16 сентябрь жана 1-2 саат болуп калды. Сапарали Бөрүбаевди Катыраң айылдык кеңешинин төрагасыны ийимге алып кирип кеткен тергөөгө. Мен жана бир жолу байланыштым, бир жарым саат мурун. Телефондорумду алып койгон, телефондорум өчүк. Жөнүнөн негизсиз эле кармап турат, эч кандай эч нерсе суроо вопрос берген жок, жөнүнөн кармап турат дейт. Адвокат күтүп атам дейт, адвокаттар занят болуп, ошонун негизинде Азыркы учурда ошол Сапарали деген бул МВДга суракка кирип кетти, ошондойбу? Бир саат болуп калды. суракка ГСУга кирип кеткен центральный. Сиздерге деген ушул бир чалуулар болуп атайын буга чейин дагы телевиденияларга чек ара боюнча маалымат бергенден кийин демек сиздерге чалып аткышкан экен, туурабы? Эмнеден атайын? Ооба, бизге ошол 14 сентябрь күнү биз кечке жакын телеканалдарга маалымат бердик. Ошондон кийин эле уже саат 9-дан баштап, кечки 9-дан 14 сентябрь күнү бизге чалуулар башталган. 14 сентябрь күнү дагы чалуулар болуп, биз жолугуп сүйлөшкөнбүз, ситуацияны аларга түшүндүргөнбүз. Биз эч кандай бул жерде жаман ой жок. Биз только өзүбүздүн жерибизди коргошубуз керек и өзүбүздүн жерибизди алышыбыз керек. Тажик тарапка алдырбашыбыз керек. Тажик тарап бизде эки мамлекеттин келишими бар да. Делимитация, демаркация бүткөнгө чейин спорный полоса и спорный өзүнүн территориясында дагы өзүнүн үйүнүн участогу болсо да границага жакын жайгашкан болсо, ошол жерге дагы стройка жүргүзгөнгө уруксат болгон эмес да. Уруксат стройка токтотулсун деген эки мамлекеттин келишими бар. Бирок ошо эки мамлекеттин келишимини тажик тарап бузуп стройка жүргүзүп атат да азыркы учурда. Ошол маалыматты бул жакка айтсаңыздар. Ошол маалыматты эле биз чоңдорго жеткирейли деп айтсак, бизди уже кысымга алып атат да. Ички иштер министрлигинен ушундай кысымдарды жөн эле эч нерсе. Биз болгон окуяны кече 15 сентябрь күнү кечинде келип биз бүт баарын түшүнүк катты болгон окуяны. Түшүнүк катты эмне деп жаздыңыздар? Эмнеге түшүнүк кат жаздыртып алды? Эми болгон окуяны айткыла деди, биз болгон окуяны жазып бердик. Кандай болду, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Тергөөчүгө кирип жазып берип биз кечинде чыкканбыз. Бүгүн эртең менен кайрадан 16 сентябрда чалып 10 отделдин балдары Жеңиш Абдуллаев деген чалды. Ошол келип дагы сурак берип кеткиле, дагы келип бир-эки вопростор бар деп чакырган. Мен жумуштарыма байланыштуу мен кеч калып кармалдым. Бирок Сапарали Бөрүбаев кирип кеткен ичине уже 1 саат 2 саат болду. Бирок эч негизсиз эле кармап турат дейт. Адвокат күтүп атам дейт. Ал башка эч кандай жөнүндө күтүп атабыз. Азыр эч немеси жок анын. Эмне кылып атканын билбейм мен. Демек жактоочусу жок эле бул жакка кирип кеткен, туурабы сиз? Ооба, жактоочусу жок эле кирген. Азыр эми жана мен телефон менен бир байланышсам, жактоочу күтүп атам, жактоочум жок болуп атат деп бир байланышта телефон өчүк болуп атат. Чындыгында ал жактагы абал кандай? Абал чын эле ошондой бир көйгөйү чоң болуп? Ооба, конечно, ал жерде бизде спорный жерлер өтө көп. Азыр бизде Кулунда айыл өкмөтүнө караштуу бизде Сай деп коет, Сай. Ошол жерде 2 жыл 3 жыл мурда эки мамлекет эки мост курган. Бир мосту Кыргыз тарап курган, экинчи мосту Тажик тарап курган. Ошол биз Кыргыз тарап курган мост азыркы учурда кайрадан сынайын деп, бузулайын деп турат. Бирок ошону кайрадан биз Кыргыз тарап оңдойун, кайрадан ремонт жасайлы десе, Тажик тарап ошого дагы кайрадан уруксат бербей жатышат да. Ошол мост бузулуп калышынан ошондой эле ошол жерде 75 гектар жер дагы спорный да. Бирок ал тарыхый Кыргыздын жери ал жерде эле. Анан 15 гектарды спорный деп эч ким колдонбосун деп 14 гектарды колдонбосун деп эки мамлекет дагы колдонбосун деген чечим чыккан. Бирок Тажик тарап аны дагы колдонуп атат да. 14 гектарды. Ошондо сиздер бул жакка келгенде бир эл өкүлдөрүнөн, өкмөт башчыларынан дагы чалуулар болду мындай? Бул информацияны таратпагыла элдерге, тиги бу дегендер болду же жөн эле ийим эле чакырып атабы же? Бизге эч ким өкмөт тараптан эч нерсе деген жок. Биз только эле ушул ийим ички иштер министрлигинен эле чакырып сурак кылып атат. Сурак кылып атканда ошол телевиденияларга чек ара боюнча айтпагыла деген үмүттө болуп атат да ошондо, э?
Анысын билбейбиз. Бизге кече келип болгон окуяны эле жазып бердик да, болгон ситуацияны Баткенде эмне болуп атат, эмненин негизинде келдиңер, биз ошол өзүбүздүн жерибизди коргойлу, тез аранын ичинде чоңдорго жеткизели деген эле ниетте кылганбыз деп биз болгондой айттык. Сизчи ошондо сиз дагы комментарий берип өтсөңүз, аты жөнүңүздү айтып. Мен Салибай уулу Азизбек, Ак Батыр айылынын тургуну болом да. Биз ошол тажик тарап ошол Жакөрүк айылындагы 4 көчө жерге азыр эч бир негизи жок эле шагыл түшүрүп атат. Бул шагыл түшүргөн кесепетинде бул полный ошол 3 айыл өкмөтү, Баткен району, Ак Батыр, Самаркандек, ошондой эле Лейлек району бул жерде анклав алдында калыш коркунучунда турат да. Муну биз мурдатан бери эле эскертип жатабыз, бирок бийликтен бир эч кандай бир мындай элге бир түшүндүрүү, бир эч кандай толук маалымат жетпей, ошонун кесепетинен азыр шагылда түшүрүп, ал тажиктер ал жерге азыр деле чогулуп түшүрүп атат. Ошол жерге салып атат, бирок бизге эч кандай комментарий бербей атат да. Ал жер кыргыздын жери болгон. Кыргыздын жерине булар тажик тарап чагылды эч бир мындай демаркация маселеси чечилбей туруп, негизи ошол демаркация маселеси боюнча алар эки тарап тең ал жерге бир объект курганга уруксаты жок эле да. Бирок ошол келишимди бул тажиктер одоно бузуп жатат да. Бул жакка сиздердин ошол сиздер менен кошо келген Сапарали дегендин аты жөнүн фамилиясын толук айтып койсоңуздар. Бөрүбаев Сапарали, Катыраң айыл кеңешинин төрагасы болот. Бул жакка сиз да ошол колдоого келдиңиз да? Кандан кийин? Мен да ошол колдоого келгем. Ошол элге толук маалымат жеткирип, биз ошол жерди алып калышыбыз керек да. Жанагы 275 метрде ошо ортобоздогу 275 метр тажик тараптыкы деп 2005-жылы Мадумаров кайра эле ошо өзүбүздүн жерибизди эле арендага алган да 49 жылгачы. Ошол убакта кайсы жумушта турган ошол азыр ошол 275 метр негизи 91-жылкы карта боюнча СССР таркагандагы юридический Кыргызстандын балансында экен ошол 270 метр. 89-жылгы ал бир госрегистрдин бир кызматкердин эле колу менен 89-жылы тажик тарап өтүп кеткен да. Ал бирок анын юридический документи жок экен. 89-дагы, а 91-деги юридический Кыргызстандын балансында турат экен. Ошондо сиздер бул жакка кайсы күнү келдиңиздер? Бишкекте келген күнү кайсы телевиденияларга бердиңиздер бул маалыматты? Биз мен эртерээк эле келгем, бирок 14-сентябрь күнү суббота болуп ошол күнү эки тарапта одновременно стройка башталып кетти да, экстренный. Ошого биз экстренный болгон үчүн анан понедельникти күтпөйлү деп тез аранын ичинде чоңдорго жеткизели деп биз ошол күнү 14 күнү после обедтен кийин эле биз уже маалыматты бергенбиз да, чоңдорго жетсин деп. Бул жактагы эч ким менен азыр сиздин байланышыңыз жок экен да, ким чакырды? Ал жердеги ошол аким, губернаторлор, өкмөт кандай иш аракеттерди көрүп атат? Азыр бүгүн Лейлек районунун жана Баткен районунун депутаттары губернатор менен, Баткендин губернатору менен эртең мененки 9-дан жолугуп чыкты. Азыр жолугуп чыктык деп сүйлөшүп. Жана эле байланыштым. Байланышсам пока стройка кетип атат дейт ортобоздо. Бирок максат айылында токтоп турат дейт кечээден бери стройка. Тажик тараптан стройка жүргүзбөй атат дейт, бирок ортобоздо дагы эле стройка кетип атат дейт жолдун эки жээгиде. Силерди ошондо 14 күнү УКМК чакырган экен, УКМКдан биз деп балдар чалган. Алар чакырып эмнелерди сүйлөшкөнсүздөр ошондо? Кандай сөздөр айтылды УКМК чакырганда? Алар эми чакырганда эмне кылып атасыңар, артыңарда кимдер турат, үчүнчү күчтөр жокпу деп бизден сурады. Бизде эч кандай үчүнчү күч жок. Биз өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн территориябызды коргош үчүн, чоңдорго билдириш үчүн айтканы ошону чындыкты айтып атабыз, болгон чындыкты эле айтып атабыз дедик. Эч кандай бул жерде провокация жок, үчүнчү күч жок, эч кандай. Только бизге даже аким дагы ошол кезде аким да айткан жок, өкмөт башчы да айткан жок. Барып ушундай кылгыла. Биз өзүбүздүн, биз эл өкүлүбүз, бизге элдер чыгып атты. Ушундай границада курулуп атат стройка, ошону тез жеткизгилесиздер.
биздин өкүлүбүздүн ошого чоңдорго жеткизгиле дегени үчүн биз телеканалдарга чыгып чоңдорго кайрылдык да. Ошону тез арада ичинде мыйзам чегинде чечип беришиңиздерди суранабыз деп. А то мыйзам чегинде тез аранын ичинде чечпесе ошол карапайым менен бири бириге таш ыргытып ызы чуу чыгып кетпесин деген мааниде биз келдик да. Ошо тез аранын ичинде эки мамлекеттин деңгээлинде чечсиндер, элдер чтобы элдер ызы чуу болбосун, карапайым эл жабылып калбасын деп ошого биз чоңдорго экстренный кайрылганбыз да. УКМКда сиздерди канча саат сурак кылды ошондо? Биз УКМКга барган жокпуз. Бизди көчөдөн эле чыгарып ВЕФага центр жакка жүрөт элек, ошол жака келгенде эле ошол күнү чогуу сүйлөштүк да. Анан ал жерге бир эл өкүлдөрүнөн, азыркы эл өкүлдөрүнөн, губернаторлордон ошол жана шагыл төгүлүп атканда чек араны ошондой биз тиги тажик тарап биз курулуш иштерди баштайбыз дегенде бирөө жарым болдубу ошол чоң кызматкерлерден, бизден атка минерлерден болдубу ошол жерде? Таш төгүп аткан жакта. Таш төгүп аткан жакта болгон эмес экен. Биздин Лейлек районунун акими болгон немедечи, Максат айылда.